Бешик Кыргыз элинин маанилүү буюму. Бул буюмду болжол менен 10-11 кылымдарда Борбордук Азияда Караханит мамлекеттеринин тушунда пайда болгону айтышат. Негизинен Азиядагы жана Түрк элдеринин бешиги окшош болгон. Убакыттын өтүшү менен бешикке трансформациялык өзгөрүүлөр кирип, ар башка этностук уруулардын ою чиймелери түшүрүлүп, түстөр берилген. Бүгүнкү күндө да жабдыктарынын дизайнына улуттук колоритти камтыган оюм чийимдерди салып, заманбап кылып тегип сатыкка чыгарып жатышат. Бешикти жасаганыбызда биринчи түбөгүнү салабыз бешикке. Андан соң өзүнүн көрпөчөлөрү болот. Эң астыдагы көрпөчөлөрү. Бешиктин 4 көрпөчөсү болот. Эгерде бийигирээк болуп калат десеңер, бир көрпөчөнү алып койсок да бул өрөйт. Өзү негизи бешикте 4 көрпөчө салыныш керек. Бешикке 4 көрпөчөнү салып, андан соң агыны салабыз. Пастельный белүүлөрүнү, тактарыны. Мындай пленкаларды кошуп коюп атабыз. Баланын мындай төшөктөрүнүн мындай жерлери өл болбоштугу үчүн, сейдик болбоштугу үчүн. Андан соң жапкыларын жабабыз. Torunu jababız. Тынчыгүл айым өзү мектепте мугалим болуп эмгектенгени менен үйгө келип бешик жабдыктарын тигет. Анын колунан чыккан бешик буюмдары айыл эле эмес, облустарга, райондорго чейин жетип, базарларда кеңири сатылып келет. Абитке чейин мектепте иштейм. Абиттен кийин анан келип ушул жерде чеберчилик иштеримди кыламын. Ошондон абиттен кийинен баштап 2, 3, 4 түнү менен иштесем, иштегениме карап тиге берем. Бул иш менен көп болду. Şu 2014-13 жылдан бери алектенебиз. Күйөөм экөөбүз базарларга барып, şu бешиктерди сатып, нарселерди сүйүндүрүп жүрөбүз. Көп жылдан бери. Бул иш мага биринчи кайненемден өткөн. Кайненеме жардам берип жүрүп, ушул ишти аркалап кеттим. Көз майын коротуп тиккен ар бир буюмуна бөтөнчө мээрин берип саймалап чыгат. Чыдамкайлуулукту, сабырдуулукту талап кылган узчулук өнөрү менен кошумча кирешеге жетет. Кийинчерээк биз оймолорду ошол немелерге, бакмалдардын мындай жапкыларга оймолорду кыркып, мындай жерлерге жабыштырып, мындай жерлерге жабыштырып, анан аны тигип, оймолорду коштук кийинчерээк буга. Андан соң анан буларга оймолорубуз дагы калып кетти дагы, курактар чыга баштады. Курактарды анан бешиктерге ар түрдүү формада жабыштырып, кооздоп тигип баштадым. Ошондон бери ошол курактар жакшы кетет да. Оюм чийимдер курактар менен шөкөттөлгөн бешик жабдыктарын кооздоп чыгууда ар кандай булактарды колдонот. Ошондой эле заман талабына жараша дизайнда тигүүнү жактырат. Даяр болгон бешикке келген кардардын да копулуна толот. Мындай учурда сүйүнүп, мотивация алам дейт чебер айым. Көбүнчө телефондо статустарды көргөндө бешиктерди берип, бешик тойлорду статустарга койгондо, менин бешигим ушундай көрүнөт экен, ушундай чыгат экен деп калам. Телевизорлордон көрүп калам бешиктеримди, өзүмчө башкача сезимге келем. Жаңы төрүлгөн ымыркайды бешикке бөлөө Кыргыздын илгертен келе жаткан каада салты. Наристе жарык дүнүйгө келгенине 7 күн болгондон кийин аны бешикке бөлүшкөн. Бешикти тай тараптан алып келишкен. Ал каада сөзсүз той менен коштолот. Тойдо аялдар чогулуп, аттуу баштуу көп балалуу байбиче баланы бешикке салган.